Саламатсыздарбы урматтуу каналымдын угармандары. Ободо Олжо аңгемеси, автор Виктор Ильяс. Күзгү аптаптын сыгын айтпа, күн мээ кайнатат. Буудайлар бышып, орулар мезгили жеткенине карабай, комбайндын жетишсиздигинин айынан бул жердин аштыгы али тынч. Эгин талаасын аралап чыгыш кыркага кесип өткөн жалгыз аяк жолдо топо кечип, алма кемирип жөө келатам. Мойнума асынган сумкемде азырынча 5-6 дептер менен 2-3 тал карандашымдан башкасы бүт алмага толгон. Мугалимдин айтымына караганда окуу китептерибиз али келе элек экен. А бул алмаларды мектептен кайткан жолдо Саламаттын алма багынан уурдап чыккам. Тай чабым жерге созулган алма бакты эл ушинтип аташат. Ээсин деле тааныбайм. Анда-санда балдары чыгып кууп калат. Аларды деле толук көрбөйм. Кароолго турган балабыз ээси келатат дегенде эле дыр коебуз. Тааныган билген атчандардан келип калса, атына учкаштырып алар бекен деген үмүттө улам арт жагыма кылчактап коем. Эч ким көрүнбөйт. Те алдыдагы таштуу кыя менен жаны уурлап чыгып болгуча сызгырылып калар бекем деп ойлогон сайын жаным кейийт. Айдоонун аркы четине чыга бериште 2 түп долоно бар. Ошого кичине көлөкөлөп дем алайын деп жол четине бурулдум. Сарала тартып шуудураган жалбырактарды тиктеп чалкаман түшүп жаттым. Бир маалда аттын бышкырганы угулду. Башымды көтөрсөм, казакпай чал келатыптыр. Үмүтүм үзүлө түштү. Кошуна отурган менен жакындан бери кирди чыктыбыз азайып, ал тургай быйыл жазда жайыттын айынан катуу айтышып, камчы үйрүшкөнгө чейин барган биздин үйдөгүлөр менен үзүлүп түшкөн жалбырактын сабагын тиштегилеп отура бердим. Чал өтүп кетти. Мени көргөн жок. Шашлыш окшойт. Өпөңдөй теминип, аттынан мурун өзү жетчүдөй болуп, ээр үстүндө улам алдыга убдулат. Артына бөктөрүнгөн чоң ак баштыгы бир жагына саал кыйшайып, ат желген сайын каңгып баратат. Сыягы, канжыгасы бошоп кеткендей. Чал айдоодон чыгып, эмеле төш таяна бергенде бөктөргөн ак баштыгы ат соорусунан жылмышып кулап түштү. Алдыга шашкан чал артта кулаган баштыкты байкаган жок. Кыйкырып эскертейин деп барып, жаздагы окуялар эсиме түшүп унчуккан жокмун. Ар бери жакты карасам эч ким көрүнбөйт. Чал жаны уурлай жүрүп отуруп, кырдашып кеткенче артын бир да караган жок. Мен жүгүргөн бойдон барып, ак баштыкты калың буудайдын арасына сүйрөп кирдим. Тырмалап жүрүп оозун араң чечтим. Ичи толгон кезмал экен. Жакында неберesi Рыскулдун кенже кызын алып качып келиптир деп уккам. Тойго камынып жатканын дароо түшүндүм. Кудалар калган кийит экен да. Жегидей бирдеме карасам, эң эле түбүндө өңдөнөт. Мунун баарын чачсам, кайра батыра алар эмесмин. Эмне болсо да үйгө барганда эле көрөйүн дедим. Муну көрсө апам аябай сүйүнөт. Чүпүрөк жапырак көрсө да баса калмайы бар. Кийим тиккен кол машинеси бар. Ошонун жардамы менен курак курайт. Бизге жилетка тегет. Ит чалга сууп болгон экен деп. Атам андан бетер табасы канып, мага ыраазы болорун ойлогондо төбөм көккө жете түштү. Эмнегедир атам таптакыр мени мактачу эмес, ушу жолу мактабаганын көрөйүн. Баштыктын оозун кайра бекем бууп, буудайдын ансайын калың жерине карай сүйрөп кирип таштадым. Үлүп кеткен жел жок. Алтынданга толгон буудайдын баштарынан акырын кылтыйып, чалашкан кырды карап коем. Бир маалда казакпай чал кайра тарткан экен. Жүрүшү жанагыдан дагы катуу, капталды бүтүн чаңдатып, бат эле түшүп келди. Чүрүшкөн калпагынын төбөсү анда-мында бир көрүнүп, аштыкты аралай чаап, кайра айылга карай кетти. Болду болбоду, орозго кетти дедим. Кезмал саткан уйгур чал бар. Айыл эли бүт ошондон алат. Насыяга жазып коет дагы, мал сатылчу мезгилде акчасын жыйып алат. Күн баткыча күтүп жаттым. Ысыкка думугуп, демим кысылганына караган жокмун. Чал алданибак ак баштыктан дагы бирди байланып кайра өтүп кеткен. Бечара киши бир тайынчанын акчасын артык төлөмөй болду да. Күттүргөн күүгүм да келди. Ак баштыкты сүйрөп айдоодон чыктым. Талаада калгырдын оордугун айтпа, эптеп ийниме коюп бир аз жерге бардым.
Анан кайра сүйрөдүм. Тытылып калбасын деп кайра көтөрдүм. Күндүн кызылы батып, бат эле караңгылык басты. Караңгылык менен кошо сүр басты. Караңгылык үрөйдүн түнөгүндөй. Элеңдеп эки жагымды карап коем. Чал чаңдатып түшүп келип, чаңдатып ашып кеткен жол менен ак тер, кара тер болуп, башым булоолонуп баратам. Алмаларымды алдан эбак жеп түгөткөм, курсагым ачып, суусаганым бир жактан, оозум кургап чапташкан тамагымды нымдашаарга шилекей жетпейт. Тек жолдон тапкан олжомду атам апамдарга жеткирип, капилеттен сүйүнтөйүн деген ой мага дем күч берип, муунума тирек болуп келатты. Алар мүмкүн мени бүгүн келбей калды, жиздесиникинде конуп калды деп ойлошсо керек. Мал деген мал экен да, чек араңдын сызыгын билбейт. Мал билбесе малдын ээси да билбейт бекен. Кичине көз салып койгула да, өзүбүздү малдан аяп, чабышка деп тиш тийгизбей жаткан жер экенин билбейсиңерби? Болду, камчыңды үйрө бербе. Өлсөк 2 метр жер жетет. Көрүнө көтөрүп кетчү эч ким жок. Бирок көргө чейин тирдик керек да. Атам менен Казакбай чал биздин эшик алдында кажылдашкандарын эстедим. Ошондон бери атам алардыкына, Казакбай чал биздикине бастырып келелек. Акпаган жерден тер агып, ала жаздай жайлууду жеген эт майым менен ичкен кымызым бир күндө көчүгүмөн чыккандай болуп жүрүп, кырга араң чыктым. Быйыл башталгычтын эң жогорку жылдыгы биздин класстын эң чоңу мен элем. Атама кой кайтарышып жүрүп, мектепке 2 жыл кеч келген дагы жайым бар. Дулдуйган кебетеме караса керек, сабакташтарым өгүз деп коет. Бирок ал сөздү мага угуза бербей, же мен кууп жете алгыс жерде туруп айтат. Болбосо айтканына тойгузам. Чал же бала чакасы кезигип калбасын деп кырга чыккан соң түз жолдон чыгып, айланып жүрүп араң үйгө жеттим. Арсылдап үрүп чыккан иттин үнү тез басылганынан эле менин келгенимди сезсе керек, эшик кыйч ачылып, үлбүрөгөн шам чырактын жарыгы менен кошо апам тышка чыкты. Ой, бул эмне шумдугуң, деди апам сүйрөгөн баштыгымды көрүп. Таап алдым, дедим шаңыраңдап. Ак баштыкты босогодон ары оонатып, атамды дагы даанараак көрсүн дегендей кырдап койдум. Уудан ол жолу кайткан мергенден бетер көңүлүм көтөрүңкү. Сомкемди мойнумдан алып төрдөгү жыйылган жүктүн үстүнө ыргыттым эле, аным толук жетпей, жүктүн капталына тийип, кайра бери кулап түштү. Ага деле караган жокмун. Барбалаңдап олжомдун жөнүн айттым. Казакбай чалдыкы канжыгасынан шыпырылып түшүп калды. Чал эмнеси, деди. Апам жактыра бербей кабагын чытып, улуу киши да. Аксакал, ата деп сүйлөсөң? Деп койдум азыр эле. Ал капалыгы жоголуп, баштыктын ичиндеги кезмалдарды көргөндө терисине батпай сүйүнөөрүн ойлоп. Ал эмне экен, деди. Төрдө чыканактап жаткан атам ордунан копшолуп. Бүт баары кезмал, жаңы дагы, дедим баштыкты тышынан таптап. Түбүндөгү таттуулар жөнүндө айтпадым, анан оозун чечүүгө камдандым. Тийбе, деди атам ачууланып. Бирөөнүн дүнүйөсүн өзүнүн уруксатсыз оозун ачканың эмнең? Тойго даярданып жатканго? Бар ал, бар бер. Түшүнбөй калдым. Колго чапкандай шалдая түштүм. Атамдын кабагына карадым. Мындайда а кишиге артык сөз айтуунун кажети жок. Бир чыны кымыз ичип ала сал, деди апам чанаш жакка басып. Апарып берип келип, бир эле ичсин, деп койду атам, сыягы мага капа болуп калгандай. Ак баштыкты босогодон кайра тышка оодардым. Талаада калгыр. Не мынча зил? Жанагыдан экеси оорлошуп кеткендей. Сиздер Олжо аңгемесин уктуңуздар. Автор Бектур Ильяс, окуган Кипариса Сурахманова.